Де saat 7 болса, аларда saat 4 болот Москвада. Saat 4-тө туруп алып сабак окушат. Уйкуңар келбейт? Жок, агай нормально. Балконго чыгып алып окугандар бар. Эми мен айтарым да, Кыргызстанда saat 4-тө турчу, жана турбайсың вообще. Уктап жатат saat 10го чейин. Демек, эгерде биз ошон жокта кылган иштерди Кыргызстанда да кылсак, биз да өсөбүз. Мына мен ошону жашап көрүп келип атам. Москвада жүрдүм, мен да 2 жыл жүргөм. Иштеп мигрант болуп. Буякта келдим, буякта жашоом дагы Кудайга шүгүр, Москвадагыдай эле табам да. Буякта дагы, аякта дагы. Бир нерсени түшүндүм. Адамга акча табыш үчүн, акча табыш үчүн өлкө керек эмес. Мыкты өлкө керек эмес, мыкты мамлекет, мыкты шаар керек эмес. Ага мыкты баш керек. Качан башың мыкты болсо, эгерде башың иштебесе, Россияга барсаң дагы, Москвага барсаң дагы акча иштеп таба албайсың. Америкага барсаң дагы, сага гражданствону деп берип койсо дагы, башың иштебесе сен акча таба албайсың айнан. Жиндини апарып койсоң, мисалы үчүн, жинди акылы жокто апарып койсоң, буякта дагы акча таба албайт, аякта дагы таба албайт. Эгерде биз кыйын болсок, кыйын кездерден чыксак, ошондо кыйын болобуз да. Кыйынчылыктан чыксак, ошондо биз кыйын адам болобуз. Жыргачылыкта любой эле адам жакшы жашоон куруп алат. Кыйын болсок, демек, кыйынчылыктан чыгышыбыз керек, өсүшүбүз керек. Демек, ушинтип эмне кылышыбыз керек? Адаттарыбызды өзгөртүшүбүз зарыл. Эртеден кечке уктабастан. Эми биринчиси адаттардан дагы жазып алыңыздар. Адаттардын астына подтема иретсиздикти таштаңыз. Иретсиздикти. Тартиби жок жашоо. Туш келди эле жашайбыз го. Иретсиздик. Азыр мисалы үчүн карасаңыздар, иретсиздик. Жашообуз мындай да. Мен кеттим, мейли жакшы калла. Бир зарыл иш кылып атасың, ушундай мен болсом да, мисалы зарыл иш кылып атасың, максат койгонсуң, китеп окуп атасың, же болсом бир зарыл иш кылып аткан болсоң, бизде кандай? Жок дей албайсың да. Азыр чыгам. Мейли. Деп. Мындай болбойт. Жашообуз иреттүү болуш керек. Демек, иретсиздикти ташташыбыз керек да. Көрүнгөн жака эле максат койдукпу? Демек, достор келип калыптыр, кеттик. Подружкалар кетип калыптыр, кеттик. Бизде өзгөчө ушул го. Ушул нерсени ташташыбыз керек. Бирок биз ташташыбыз кыйын. Андан кийин экинчиси иретсиздик, биринчиси адаттан иретсиздик, экинчиси көп тапшырмалуулук. Көп тапшырмалуу аласың го. Аябай эле көп да. Өзү негизи дүйнөдө бир 5% адамдар көп тапшырманы аткара алышат экен да, эртеден кечкечи. Бул жака келет, муну ишти кылыш керек эле, тигинисин кылыш керек эле, муну кылыш керек эле. Деп эле эртеден кечке чуркаганы бар эсинде. Бирок кечинде караса эчтеке жок да. Результат жок. Эртеден кечке башыбыз базар. Ызычуу, бирдемге кылыш керек. Кечинде жазчы, эмне кылдың десең, не пайда болду десең, жок. Ошон үчүн көп тапшырмалыкта бир ишти алып, көбүнчө бир же эки ишти алып, ошон үчүн так кетишибиз керек. Үчүнчүсү адатыбыз өзүбүздү окууга адаптация кылышыбыз керек. Өзүңдү окууга адаптация кыл. Өзүбүздү ийкемдештиришибиз керек. Окууга көндүрүшүбүз керек. Ушучу эмени ким айтып берет, мисалы үчүн,
Кайсыл адам окубай туруп мыкты болуп кетти эле да. Тарыхтан карап көрүп эметпейт экенсиң. Гитлердин врачы айтат. Гитлер дейт, согушта жүргөндө дейт, кечинде бир китеп окуп өткөн. Гитлер да. Эми биз окубайсыздан туруп кантип өнүгөбүз дейм да, мен кээде таң калам да кээ бирөөлөргөчү. Өзүмө деле таң калам да кээдечи, окууну таштап койгондочу кантип өсөсүң. Мен бир алым айтат. Суроо берет да. Эгерде больнойго дейт, больнойго ооруп жаткан адамга 3 күн тамак, суу бербей койсо, азык, аш бербей койсо, эмне болот дейт. Естественно, өлөт. Эми дейт, сен жан дүйнөңө качантан бери башыңа тамак, азык бербейсиң. А сен башың мондай нормально турганы менен, көрүнүп атканы менен, мындай көрүнүп атканы менен сырты, ичи өлүп атат. Үйдүн деле мындай карасаң, сыртынан карасаң чотко көрүнөт го, аябай кооз көрүнөт. Бирок ичини карасаң, ичинден уже кетип атат. Мээң да ошондой да, ичинен кетип атат, окубасаң. Клеткалар өлүп атат. Ой жүгүрт назад кетип атат, вообще эле. Биз эмедеги мына карасаңыздар, биринчиден мектепке турмушубузга зарыл сабактарды өтпөйбүз. Мектепте окуйбуз тура. Тамганы үйрөнөбүз, окуганды үйрөнөбүз, жазганды үйрөнөбүз, эсептегенди үйрөнөбүз, шыр окуганды үйрөнөбүз, шар окуганды. Шар окуганды дагы бүгүнкү күндө 9-11 класстын балдары билбей калды. Интернетке берилип. Эми 11 класстын знаниясы менен 11 класстын билими менен эмне болуп кеттик? Калып кеттик. 40 жашка келген, 50 жашка келген өткөндө эле өзүмдүн эле жакын бир эмелерим айтты. Жакын агаларымдан бирөөсү айтат да. Орто Азия өзүнчө бир мамлекет да дейт. Бизде мамлекет менен шаардын айырмасына барбаган адамдар бар экен. Шаар кайсыл десем, Казакстан өзүнчө бир шаар. Кыргызстан өзүнчө бир шаар дейт. Арабызда ушундай эмелер, ушундайларыбыз да бар экен да. Ушундай деңгээлде. 11 класстын эмеси менен, знаниясы менен калып кеттик. Бул биздин турмушубуз, турмуштук сабактар ал башка, турмушуңа керек сабактар башка. Ошон үчүн биз эгерде өспөй турган болсок, окубай турган болсок, анда добро пожаловать в рабство. Кулчулукка кош келипсиз да. Чынында эле ошондой экен да. Мен жашоомду сезим, балким сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Бул өтө эле апыртып атат, эметип атат деп күйгөнүм үчүн айтып атам да, просточу. Ошон үчүн эгерде өсөбүз десек, сөзсүз биз кыйын болобуз десек, биз өсүшүбүз керек, аң сезимибиз башкача болуш керек, ой жүгүртүүбүз башкача болушубуз керек. Мына ошондо гана анан эмне кылабыз? Өсөбүз, өнүгөбүз, анан ошондо бактылуу жашайбыз да. Демек, жашообузда дейт, жашооңдо эгерде бир проблема болсо, бир проблеманы чече албай аткан болсоң, сен бир нерсени билбейсиң дейт. Жашооңдо бир нерсе кыйынчылык болуп аткан болсо, сен бир нерсени билбейсиң. Бир нерсени чечиш үчүн сага бир нерсе керек. Бир нерсени билишиң керек. Бактылуу жашоосуз үчүн дагы окушубуз керек. Андан кийин жазып алабыз. Прокрастинация. Прокрастинация. Бул мындай. Бул адамга оору болуп калышы мүмкүн. Откладывание. Эртеңкиге калтыра беребиз го? Бүгүн барыш керек эле. Бүгүн барып
туугандарды бир катар кабар алып келиш керек эле. Жакшы адамдар менен, билимдүү адамдар менен встреча бар эле, мисалы үчүн. Мен бүгүн барбайм. Кийинкисинде бүт иштерди кийинкиге калтыра берүү бул эмне экен? Прокрастинация. Демек, бул адамга психологический оору болуп калат. Көнө берсе, ушундай кыла берсе, бардыгыны бүгүн эмес эртең, эртең эмес бүрскүн, бүрскүн эмес анын бүрскүнү, андан кийин ошентип кете берет дагы, иштериңиз чоң болуп үйүлүп калып, анан бир күн сизди тамагыңыздан сыгатып ооруй баштайсыз. Ошон үчүн эмнени? Эртеңкиге калтыруу адаттыбызды да жок кылышыбыз керек. 7-нчиси, 6-нчысы экен, 6-нчысы жаккан нерсе менен алектениңиз. Сүйгөн нерсеңиз менен алектениңиз. Өзүңүзгө жаккан, сүйгөн нерсе менен алектениңиз. Ошо нерсени адат кылыңыз. Коёнду өзү негизи секиргенге үйрөтүш керек, өрдөктү учканга үйрөтүш керек да. Ар бир нерсени ар бир адамдын жөндөмүнө карап, ар бир адамдын өзүнүн шыгына, кызыккан нерсесине карап, анан биз эмне кылышыбыз керек? Подход жасашыбыз керек да. Подход жасашыбыз керек. Ошон үчүн жаккан нерсе менен алектенсеңиз, сиз чарчабайсыз. Буларды башкалар дагы айтат,